Ассаламу алейкум достор, катталуучулар. Бүгүн биз Карабулактабыз. Бүгүнкү чыгарылыш өтө бир кызык болот деген ойдомун. Неге дегенде, жанагы Какыбай абабыздын үйүндөбүз. Какыбай абанын чоң баласы да келип калды. Азыр Кашкаат тууралуу бир аз сурап, анан видеонун аягында мына ушул ат сатууга коюлат. Бул дагы ошо Кашкааттын эле урулгу. Поколение эми узарып кетти. Мурунку мындан 10-15-20 жыл, даже андан да көп тарыхы бар Кашкаат тууралуу азыр сөз болот. Бул жак Какыбай абанын чоң баласы экенсиз, Аты жөнүңүз ким болот? Нурмамат атым. Нурмамат аке. Эми биз жанагы Нокен районунда ушу Кашкааттын линиясы тууралуу көп жерлерде айтып, видеолорду чыгарып жүрөбүз да. Мына бүгүн буйруса толук маалымат алам деген ойдомун. Мындай биздин көрүүчүлөргө дагы колдон келишинче эми айтып бересиз. Кайсы жылдары келген, кандай ат болгон негизи. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Мына ушул жерлерде үйүргө коюлуп экен алат. Ошол тууралуу бир аз кеп кылайлы. Кантип келип калган? Бул аттын уругу илгери мына Ленин жол тараптан бир неме болгондо ат буруштар болгон. Алар алиги неме ипподромго, мына колхозго атап келишкен да немеден. Ар жактан жакшы урук аттар. Ошондо бир каратты биздин Абабыз Балбак деген Абабыз байланан ошол чологуна карабай аттын жакшылыгы мындай сынына карап караттынан немеге алып келген да, айгырга алган аны. Эмнең эмес, айгырга алган. Айгырга алып аттын сыны жакшы эле. Ошо чолок болсо дагы баласы Алмамбет деген баласы бар эле. Мындай дайыр десем биз улакчы албай ошол алып берип улакчы кылам деп баласын Каратты алган. Каратты алган. Караттын уругунан ушулар түшкөндө ошо Кашкаат. Жанагы атам имип түшкөн Кашкаат ошо эң ошо биринчи түшкөн уругунан да. Ошол Кашкааттан тарагандар бу чекер уруктар, бүт да. Мындан бизде ал убакта эмеле да. Баягы элде бирден экиден жыл болгон. Анын немесинде эмнеде мына араптардан эмнеде неме деген бар эле. Камалдын деген бар. Ушу Камалдын аба, Сарманкул аба ушулардагы аттар түшкөн караттар. Булар Өзбекстанга сатып жүрүшкөн. Биз эми алиги колдо бар үчүн саткан эмеспиз да. Анан ошо Кашкаат, ошо Асанда Кашкаат ошо. Тыгали үкам эми улакка чыга албасам деп сатып жүргөн Асанга. Кашкааттын биринчи баласы. Ооба, биринчи баласы. Чекир. Ооба, Чекир. Жаныш палбан чапкан Чекир. Кашкааттын биринчи баласы. Палбан экен, ошентип атагын чыгарып, молодец, Жанышка ошентип неме кылып атам, биз улак чыга албасак. Бул ошо азыр Пайгага чыгып жүргөн элем Кашкаатты. Ошо Кашкааттын баласы азыр мына Жаныш палбан чапкан Чекир дедиңиз го. Ооба, Чекир. Эми дагы бир шерик болгон да, бул көк кара. Көк ат болгон. Муну атам мага энчилеп берген эле. Сиздин атыңыз болгон экен да? Менин атым болгон да. Анан мен чоң баламды үйлөп атып, анан Калдар дегенге эмнеге саткам. Анын балдары ал Мек палбан, Алтыш палбандар ошол көк ат үйрөткөн ошол. Болду. Меки, мына СТС деген акам балдары бар. Ушулар чапчы эле да, жаш балдар эле. Бу Така улакка чабып. СТС палбан бу өтө катуу чапкан дейт го буну. Ооба. Күчтүү жакшы балдар эле, өлкөлөр менен мен багып берет эле, ошо чабат эле. Чабып ойнойт. Анан ошолор эми баягы атты билет эле да. Анда бул атыңыз ошо көк аттын балдары. Көк аттын балдары. Балдардын балдары. Ошону тактап айтып кетиңиз эми? Көк аттын балдардын балдары да. Анан мындан эми мына Каныш деген мына Өмүрзак аганын баласы Каныш аке. Ушулар дагы айгыдан ошентип өндүрүп алышкан. Анан мен бунун баары сатып жүргөндөн кийин багы кайниси болот Каныш. Неменин калда мен саткан көк аттын эгесин кайниси болот. Ушулар ошондон кайтып түшүргөнү баягы кулум түшкөндөн кийин
Kayta ana satam dep kalat. Bul putu neme olup attınçı. Putun jipke kıydırıp alıp satam dep kalat. Men anda Bişkek'te jursam balam aytıp kaldı ata. Attım butu kıyılıp kaltır mı satam dep atat. Dediler men balam dedim. Esili butunun nemesi dedim. Onu tamır ile kıyılbasa ayıp edet alıver. Şunun atasın kayta özü sat olganбыз. Kayra gelip kaldı dedin ha? Kayta gelip kaldı. Ana bunun atası, bu attın atası oşondo Kanış ekeninin atı olup kalatabı. Oo. Demek janagı Malik Hacı'dan dağı biri çıktı. Oşol ayttılar Kanıştın atından түшкөн, ошо чагылган 9 эркек, 9'u тең жарады. Ошондо бунун атасы ошо 9'дун бирөөсү болуп калды экен. Болду. Улантабыз. Андан балам менен мистетерип акча алгандан кийин кайта алып койгонбуз. Мен муну жазга чыгардык. Жазга чыгарып эмесем, но немеден мек балман достор кайнага немелер, бажалары келип калган экен. Балам үйүн барып калса атка кызышып сурап калат. Анан сурап калгандан кийин балам келип калды. 120 кылып ата дедилер. Мен айттым, 100 ками жок дедим. Сен биз асманга чыгарбайбыз улак чаппасак. Бирөөгө зарыл болсо атагын чыгарса сата бер дедим. Мындан канча жыл мурун ошондо? Примерно 8 жыл мурун. 8. Анан сата бер дедим. Андан кийин неде бир ошо абамын elmaatların nekeler var da elmaatlar. O şermaatın balası ama mama sattın ana sattıkça. Ben bereyim o buldu diyor. Ben atlam diyor. Şimdi niyetim vardı kaldı. O şova beri saldım mali sağa jatka gitmesin. Ana alın şunda ben çoğ ataların nemesini çıkaram dep kayta o şola attı alıp karat. Dağalı olan giyin. Bu aygırga attı şonu. Ayır koy, oşondan düşkön baldары bu. Nakey. Alın deyin. Memege bir yaktan ali Koşkat'ta alıp duruyor. Bakıt ekenin үйүндө турат bunun atası. Үйүр koyulup, anı dağı şu 9 palvan çaptı deyit, 60 palvan çaptı deyit. Бирок эми жана жакшы ат буттан кетет дейт го. Мен дагы мактабайм. Бутунда травма алган экен, ошол боюнча улакка чабылбай үйүрдө жүрөт экен да азыр. Ошондо бунун жашы канчада азыр? Бул жаңасы болду. Жаңасы 4 жаш. Атасы примерно 9 асы азыр. Атасычы. Анда бунун маалыматынан берели. Анан буну отдельно чыгарып туруп, азыр бир 10 мүнөт кылып туруп анан кийин калганын улантайлы. Демек 4 жаш. Boyu 1.55, ha? Sen ayttın ha? Bilmem. Endi siz tartpasanız gerek. Men kızıkpadım da. Baldar emem lezde men oşantıp baldar nem dese nime bolup kalганlar. Негизиле бул аттын линиясына кандай карайсың? О башынан бери сизде келатат да. Ооба, булардын эми каны таза кандуу жүрүп экен да. Ошого результат бар дең, а? Результат бар да, мунун уруктары эч качан бир неме албайат. Ушул аттардын уругу жакшы барат да. Чыдамдуулугу, башка немеси, мингенге дагы чырайлуулугу ham жакшы деп эми атабыздан неме деп кайта алып ушунтип уругун сактап. Жанагы Чаян. Чаян дагы сиздердин үйүңүздөн кеткен экен, а? 600 миңге Урматакеге барып, биздин Рахманжанга барганга алып. Азыр быйыл 10 эркек түшүптүр. Ал Урматакедагы бир тавакал кылып алган экен да, тавакал кылбасаң болбойт да. Lexus машинасын сатып алган экен, мына быйыл буйрса жаңы Lexus менен жакында. Кулундарын сатып, уже акчаны жыйнап койдур. Мен сага айтып койдум дегенден неме кылдым. Мунун мен жээндерим бар да Бишкекте. Ошол былтыр жээним кичинекей жээним үйлөнүп калып барсам, ушул алыгы күлүкчү немем тайтамын бала чоң баласы деди анан ошону аттаңардын уругунан болсо мага канча болсун айткыла дедилер. Анан бала
Sağa aytып атам, реклама кылып атам дегенде неме кылдым. Анан ошол айтып калды эле мага бир урунан бер деп. Анан балама айтсам, сага айтып койдум деди. Анан майым. Чыгара берсин дедиңиз. Ооба, талаш кылбасын. Эми насип эми. Ооба, насип. Чыгарып көрөлү. Ага дагы айтып көрөсүз. Ушундай келип чыгып кетти, эми биягы Алладан. Бунун азыр Анан бул балам айтып аткан, мен сатпайм ата, ат кылам. Деди эле, мында үкөсү бар да, эмес деп кичинекей, мында кичинекей. Бийле кунан да, кыштыга кетип атам. Ошону ат кылайын, атам муну кичине могу машина ташына алып, чөп ташкан машина сакты дегенен сатып атабыз. Анан эми сен урак чаба албасаң майли деп койду. Мынакей. Эми бунун акчасын канча дейбиз, айтып кое берели. Акчасын эми элдеп 400 немеден коюп атыптыр. Эми биз анчалыкка деле барбайбыз. Эми мен чаап деле көргөн жокпуз. Башка деле деген кылган жокпуз. 350 деп атабыз эми. Ошондо дагы кичине түшүп бересиз. Ырымына. 350 кичине түшүп беребиз эми. Анан эми асманга чыгарган мен кандай чыгат, кандай жок. Эми арың алса дагы насип кылсын. Эми колунда күчү бар, билегинде күчү барлар алат да чаап. Бирок атка жооп бересиз. Жооп берем. Аттын бардык немесине жооп берем. Мына былтыры улак чабылыптыр, достор. Улакка кирип чыгыштары сонун дейт. Анда эмесе нары бастырчы, бастырып дагы көргөзөбүз. Бул жагы дагы узап кетти. Айбетпешти. Болгон тарыхын сурап сүрүштүрүп, мындай элге салган бул өтө жакшы нерсе болгон. Кайтара бер, узап кеттим. Мына көк аттын линиясы. Бул көк ат дагы биздин колубузда жан берген дейт. Сойсок жүрөгү өтө чоң экен, өзү кичинекей ат болгон дейт. Азыр ошол тууралуу дагы бир аз сүйлөйбүз. Бир кой берип койчу, бир чукат койсок кандай болот? Жаныбарлар гүлүктө. Кой бер дагы. Мына ушинтип кашка аттын историясынан бир аз айтып берди. Акбай абанын чоң баласы. Жаныбар 4 жаш. Болду ушундай, токтой берем. Повороттор кандай, повороттор? Түшүп каласың тең, а? Берке, бунун атасын жүрөгү чоң экен дедиңиз, ошол тууралуу бир аз айтып бербейсизби? Сиз сойгонсузбу аны? Жок, мен сойгон эмесмин. Мына каныштар сойгон да. Ошол бунун атасынын атасы экен ошондо. Ооба. Ошо көк ат менин атым болгон да. Анан мына чоң балам үйлөндүрөм деп ал буакта алып качып келсе эле го. Алып качып келе калып анан акча жок. Мен арзан эле сатып үргем ага. Көк атты дең, а? Ооба, сага кетсин өзүбүзгө. Деп эле ошого арзан эле берип үргем. Анан ошол көк аттан булар не кылып бир нерсе кылып өлтүрүп барышат экен. Сойгондо айтты да, ошо каныш айтты. Ака деди, өзү кичинекей ат болгон менен жүрөгү деди, укмуш чоң экен. Андай жүрөктү көргөн эмесмин. Өзү кичинекей болгон менен жүрөк деп атыр эле, любой жерге салсаң кирет эле. Ошо айтып атам го, жанагы балдарды улакчы кылган ошо көк ат эле, кичинекей жапсыз бойлуу. Бирок ал мен эми ал убакта колдо анча жок эле, жем деле анча бербейт элем. Ал көк ат ошондо менин түшүнүгүм боюнча кашка аттын баласы Жаныш палбан чапкан Чекирдин шериктери экен да. Ал бир жаш кичине эле. Мынагу Максым, Аппаз Максым бар эле, ошолордун жылкыларын бар эле да, ошолорго кошо койдук эле, аларга түшпөй калдык эч чамасы. Анан ушу кийин анан ошого саткандан кийин ушу мынагу немелер Кантенде Малик, ушу жердегилер ушу ондон эме болуп жүрөт да ошолор. Эми мына ушунча жыл өттү,
эми өзүңүздүн ушо атыңыздын линияларын азыр көрүп, укмуш чыркап аткандарын көрүп, мындай сүйүнөсүзбү? Сүйүнөм да атам немелер деп сүйүнөм. Бардык жерде айтылып жүрөт. Какабаеванын Кашкатынын Гүлүккө уруктары. амчап, улакка амчап жүрүшөт эми балдар немеге кете берет да ошонусуна универсалда Тандабайт, тандабайт. Ал эми мен паланча түкүнчө деп мактай бербейм. Ар ким акчасын алат, алса, эме болсо өзү неме кылат да, ар кимге буйрусун, насип кылсын. Эң главный содада жанагыда айыбын айтып сат дейт го, мындай алгандан кийин ала качып кетип, тебип, бирөөнү бир жерге апарып тыгып дегендей. Андай жок. Мындай ата-атасында канунда болгон эмес булар. Мына, үйүрдө жүргөн эмес, Жок, үйүрдө жүрдүк. Жашта бул эл кой элек биз. Мынакей үйүр көргөн эмес, бирок булакка былтыр салынган. Кирип чыгышына жооп тугандар. Ден соолугу баары жакшы экен, ичип жеши таза экен. Бир жумадан бери бир аз эле жем жеп баштады деп. Ооба. Бир жумадан бери элек. Эми биз ал улак чаппасак деп андай эме эле балам айтып, мен шуну минип же улак чаба албасаң балам, бир палван болбосок, мен атаң ушу болсо, сен экөөбүз улак чаппасак деп эле ушу багып эле кармап эле жүргөнүбүз. Могу машина алайын деп кичине жүк ташыган, чөптөп ташыган, ошого эле сатып атабыз. Бияка бир аз басайлы. Нол жерде жанагындай местаңыз бар экен да, чоңчо. Ушул жерге Кашкатты камап үйүр коет эле деп угуп калдым. Кеде коет элек да. Канча бир үйүр жылкыңыздар бар беле ошондо? Ооба, неме эле да. Атам ошол неме мындай чоң жылкылардан бир үйүр эле. Суай бир үйүр болот эле. Имген аты 9 атыбыз бар эле мингич. 9 ат, болгондо болот экен да. 9 аттын ичинен Кашкаттын орду бөлөк беле. Эми ал ошол анын ичинде эми жоргосу чыккан. Мындай жүккө немеге ара ал убакта машина жок эле. Мынакей достор, жылдар өтүп азыр мындай ахвалда экен, жерлерге үйүргө коюлушкан аттар. Мына ушинтип бүгүн Алла насип кылган экен, мына Какабаеванын чоң баласы менен кезиктик. Өзү бул атты тартканы келген элек. Мына үстүндөгү бала өзү маалыматын берем деди эле. Кудайдан болуп сиз кирип келе калдыңыз да? Мен тамак алып келе калбадым балама. Сразу сизди сөзгө салдык да мен оюмда деле жок ал неме деле. Содаңызды берсин. Атыңызды ким дедиңиз? Нурмамат. Нурмамат экен, менин атым Жантөрө. Ошо сиздин аттарыңызды баалайм да, мен улактарын көргөм да кичинемдеч. Улактарга барып тамаша кылат элем. Кашкаттын балдарынчы. Мындай жакшы жараган, бак көңүлүмө жагып калган экен, мына эми азыр эми элдерге айтып жүрөбүз да. Арадан 10-15 жыл өтүптүр. Ошондагы эми багы балаганы балайт экен, эми жылкыга кызыкканы бар, эмеге малга кызыкканы бар. Бизге баягы жашыбызда малдан качып калган экенбиз, коркуп калган экенбиз ошо. Балам ушу кызыгым, неберелер атам, неберелер кызыгып ушуну неме кылып жүрүшөт. Эми бизде чыкпайт эле болсо керек ушу неме да, мынау Асанга саттык, Жаныш балбан чыгарды, Кашкатты, Чаянды. Мынау меки 60-тарды ушу айтып атам, көк ат чыгарды. Көк ат улакчылыган да. Анда жаш балдар эле 8-9 окууга аткандан чапкан. 8. Какабаева бу өзү улак чаба беле же саяпкер киши беле? Жок, атам улак чаппайт эле. Бул эми илгертен алиги ат кармагандарды билет экен да, ошо саяпкер болгон, ошо кызыгып тең, гүлүк чаап, алайга чейин барып, немелерди машина алып кел. Ушу бери алып кел. Кашкаттын уруктары гүлүккө чуркаган биринчи. Кийин анан гүлүктөр аста-аста азайып, улак пайда болгондон кийин улакка чуркай баштаган. Достор, мына ушундай чыгарылыш болду. Айып этпейсиздер. Колдон келишинче чыгардык. Бизде жанагындай монтаж, кино деген нерсе жок. Болгондой сразу эле тартып кете бердик. Азыр Какабаеванын дагы эски сүрөттөрүнөн бар экен, бир экөөнү тартып алдык. Аны да кошуп кетебиз. Какабаева кандай адам болгон. Жаш кезиндеги сүрөттөр экен. Канча жашындагы сүрөттөр? 60 жылдыгында тартылган ушул жерде. Жок. Башка жерде. Үйдө аны атам өзүнүн үйү бар, азыр
келинге бергенбиз. Жакшы. Мынакей. Жана өлгөн укам аялына өткөзүп берген. Ден соолук берсин анда. Буюрса дагы насип кылган болсо бир зор чыгарылыш кылайлы, мындай. Баш этектен 1 саат, 2 саат. Болгон окуяны айтып берем. Болгон нелар сатар. Ошо болгон окуялар бизге тарых болуп, кийинкилер дагы билип, мындай таза кандуу жылкыларды баалап кетсин. Биз аркылуу башкаларга дагы көрүп кетсин. Кайсы жерин? Окей. Мындай төйленген. Кабагы, мойну, көкүрөк, төшү, достор, куту колу, буттары таза экен. Могу арканкы немесинде мындай чийилип, мурун илинген жери бар экен эле, азыр бүтүп калыптыр. Таза. Айы жок. Айыбы жок, жош дейт мына. Мингенде өзгөрөт турат. Мингенде өзгөрөт дейт мына. Кимге жаккан болсо, мына Карабулак айылына кирип келе бересиздер, достор. Ат жакшы экен мына. Айыбында сурадык, айыбы жок экен. Буюрса, Жаңасы болуп атат. буюрса бир үйүрү бар адам алса, Ооба. мына пулун сатып, Улака чабат, немеге жылкыга коёт, айыл алат. Эми муну Кыргызстанда ургонго өткөн жакшы да. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.